Рахмат, урматтуу Дастан Арсбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу Ашырбек Мойдонович. Өткөн айларда мен ат башыдагы пропуск маселесин көтөрүп, өкмөткө каттагы жолдодум эле. Оң жагына чечилиптир. Элдер чалып рахмат айтып атышат. Өкмөткө мен да ошого ыраазычылык билдирип койгум келет. Анткени биз ар бир ушундай көтөргөн маселе убагында ушундай чечилип турганы жакшы деп ойлойм. Анан азыр жогоруда менин коллегаларым Орусияга чогуу барып келген маселелерди көтөрүштү. Бирок мен деле айтып кое берейин, анткени Орусиядагы мекендештердин маселесин керек болсо 120 депутат күн сайын көтөрүп турсак дагы жарашат да. Негизи биздин өкмөт мына мигранттардан жылына баланча миллион акча которулду деп алардын которгон акчасына гана кызыкпай, аларга биз күн сайын мындай камкордук көрүшүбүз керек деп ойлойм. Груз 200 деп коебуз, жанагы жүк 200 жөнүндө. Каныбек Капашев айтып келди, чындыгында жана президент акча бөлгөн. Ошол жанагы бул жакка келгенден кийин маркумдун туугандары же мисалы Лейлектен болобу, Нарындан болобу атайын справкаларды, документтерин көтөрүп алып, ошол Бишкекке келишет экен да. Келип алып туруп анан 10 000 сом, 15 000 сом акча жардам алышат. Ошонун бардыгын эми жол киресине, жеп ичкенине, жатаканасына кетип калат да. Ошону ошол Орусиянын өзүнөн эле баягы консулдуктардан, элчиликтерден акчалап турган, же болбосо мына айыл өкмөт жергиликтүү бийликтерден деле ошол каражатты ала турган кылып беришсе деп мындай абдан суранышты. Экинчиден, алдыда өткөн президенттик шайлоодо Орусиянын бир катар шаарларында, анын ичинде Москвада жүздөгөн мигранттар добуш бере албай калышыптыр. Жана биометрикасын тапшырбагандарды макул түшүнсөк болот. Бирок биометрикасын тапшырып, форма 2 алган адамдар дагы ошо эмнегедир ГРСтен жана тизмебиз чыкпай, элчилик айтсак ГРСти айтат, ГРСти айтсак борбордук шайлоо комиссиясы айтат дейт. Ошентип мындай добуш бере албай калган жүздөгөн, миңдеген адамдар бар экен. Абдан ачууланып турушат. Ушуларга дагы ийинки шайлоодо мындай катачылыктар кайталанбаш керек деп ойлойм. Анан түшүндүрүү иштери да жетиштүү болгон эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтын карасаңыз, жанагы биометрика тууралуу маалымат турат, шайлоо тууралуу турат, бирок форма 2 жөнүндө жанагы жерде жазылган эмес, негизги маалымат катары. Ошону айтышты. Анан мына бюджетти карап атканда мамлекеттик телеканалдар, КТР болобу, ЛТР болобу, ушул Орусиядагы мекендештерден кабар алган, алардын кубанычындагы, кайгысындагы жума сайын чагылдырып турган бир теле берүү көрсөтүү ачып берүүнү суранышты. Анан негизи эле ушул элчиликке дагы, миграция кызматына дагы биз юристтердин штаттык санын көбөйтүп бериш керек экен өкмөт. Бул юристтер аларга мындай абдан муктаж экен да. Биздин көзүбүзчө эле ошол жерде жаңы барган балдар кыздарды полиция кармап аткан учурлар болду. Юристтер болсо дароо жардамга келип, жанагы укуктук жактан дасыккан юристтер болсо, мисалы, жакшы жардам берет экен да. Ушуга анан чыгып аткан мигранттарга биз аэропорттон жанагы брошюраларды таратып, алар эмнеге укуктуу, кандай нерселерди жасаш керек, кандай нерселерди жасаганга болбойт, ошонун баарын мындай маалыматтык туура саясат жүргүзсөк жакшы болот эле. Ушул Орусиядагы мекендештердин мындай айрым аманаттарын айтып өттүм. Калганын биз комитетте мыйзамга жазабыз. Рахмат.